Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кайрадан эле сиздер менен маанайыңыздарды көтөрүү максатында ошондой эле сиздерге жакшы тунук эфир тартуулоого дилгер болгон Таң берекеси программасын кайрадан баштамакчыбыз. Дал ушул күндү насип кылган Аллах Таалага чексиз мактоолорду жана шүгүрлөрдү жана пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды айтуу менен дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Албетте Аллах Таалам ар бир күндү биз үчүн өтө бир чоң белек кылып берет жана ошондой эле биз ал күнү Аллах Таалага кандай кызмат кылышыбыз, дейле Аллах Таалага кандай кулчулук кылышыбыз керек, албетте ар бир мусулмандын чоң бир суроосу болуп эсептелет. Ошондуктан бул суроого туура жана так жооп берүү үчүн дегеле ар бир күндө Аллах Таалага жаккан иштерди кылуу үчүн албетте эртең менен таң заарда эрте турушубуз керек. Ооба, чындыгында ар бир таңдын атышы, ар бир күндү көргөнүбүз бул албетте Аллах Тааладан жана ушул күндү көрүп жатканыңыздарга Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтканды унутпаңыздар, кадырман телекөрүүчүлөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Кимде ким жаңыдан бизге кошулган болсо дагы бир жолу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху демекчибиз. Ошондой эле биз негизи эле адам баласынын жашоосунда бул ушул күнгө чейин жашап келген күнгө чейин ар бир күнү бул тарых болуп эсептелет. Ар бир өткөн биздин секунд мүнөттөрүбүз бул тарых барактарына жазылып калат. Ал эми дагы биздин тарых барактарына кандай күндөр дегеле кандай мындай өзгөчөлүктөр жазылган биз кийинки рубрикабыздан көрөбүз. Күн белгиси рубрикасында бирге күбө бололу. Бизден алыстабаңыздар. 18-кылымдын 321-жылы Рим императору Константин I указы менен жекшемби күн эс алуу күн деп эсептелген. Биз пайдаланып келген үй телефонун 1876-жылы 7 мартта Александр Белл патенттин өткөргөн. Монополия оюнунун автору Чарльз Дарроу 1933-жылы ойлоп чыгарган. 1926-жылы Лондон менен Нью-Йорк шаарынын ортосунда радиотелефондук байланыш орнотулган. Франциянын королу Людовик 1657-жылы дал ушул күнү Америкадагы индейлерге спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салган. СССР учурунда биринчи жолу космонавттардын группасы түзүлгөн. Анын курамында 20 адам болгон. Ал эми Албанияда мугалимдер күнү. Алар дагы улутту тарбиялоодо мугалимдердин ролу чоң деп эсептешет. Бүгүн Түркмөнстанда транспорт жана байланыш кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ал президенттин указы менен 2007-жылы белгиленген. Белгилүү мушкер Валентина Шевченко 30 жыл мурун ушул күнү төрөлгөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Адаттагыдай биз ар бир эфирибизде өзгөчө бир темаларды алып, ошол теманын үстүндө кызыктуу маек куруп, сиздерге кызыктуу маалыматтарды берүүнүн үстүндө иштеп келебиз. Бүгүн дагы дал ушул тамактануу адеби туурасында сөз кылмакчыбыз. Ооба, таң заарда ар бир адам туруп эртең мененки тамакты балким азыркы учурда ичип жаткандар, ошондуктан баардыгыңыздардын мындай эсиңиздерге салыппы, же болбосо эскертиппи, балким билбегендер дагы бардыр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшынакай бир хадистеринен бүгүн сиздерге айтып берели, же болбосо ошол негизи эле биздин мусулмандардын тамактануу адеби кандай болуш керек, ушул тууралуу сүйлөгүбүз келип турат. Албетте эң биринчи эле хадистердин бири мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисин келтирип кетким келип турат. Бул ар бир адам тамакка отурганда, же болбосо ошо тамак жейин деп ушуну ниет кылганда ар бир адам бисмиллахи рахмани рахим деп айтып, жана ошондой эле ага чейин ошол өзүнүн колун жууп келүү бул өтө бир чоң сүннөттөрдүн бири. Ооба, туура айтасыз. Алгач кол жууп келгенден кийин тамакты оң кол менен жеш дагы бул албетте ошол биздин сүннөттөрүбүздүн бирине кирет экен. Ооба, чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир айткан сүннөтү, ар бир айткан сөздөрү эч качан текке кетпейт. Албетте ал биздин жашообузда ар дайым өзүнүн пайдасын берет. Оң кол менен тамак жеудагы бул өтө чоң бир албетте сүннөт, бирок мунун дагы өзүнүн бир сырлары бар. Эмне үчүн оң кол менен гана жеш керек тамакты? Мусулманчылыкта негизи эле ислам дининде баардык мындай өзүбүзгө биз жей турган, же болбосо жакшы нерселердин баардыгын ар дайым оң кол менен баштайт. Себеби сол колду биз башка мисалы дарат алганга, же болбосо башка бир нерселерге колдонобуз. Оң колубузду ар дайым ушул тамакка отурганда оң кол менен баштоо бул сүннөт жана ошондой эле биздин деги эле жашообузга пайда.
Жогоруда биз тамак туурасында сөз кылып калдык. Кадырман телекөрүүчүлөр, эфирибизди улантабыз. Кезектеги рубрика Карагат рубрикасы. Кутман таң Карагат рубрикасы сиздерге эң даамдуу жана ошондой эле бат жасалуучу бутерброддордун жолун көрсөтүп берет. Эң алгачкы бутербродду жасоого лаваш, халал колбаса, сыр, жумуртка, майонез, бадыраң, помидор жана укроп керектелет. Ал үчүн лавашты экиге бөлүп алабыз. Ал эми жумуртканы омлет жасоого туура келет. Жумуртка куурулганча помидор, укроп, колбасаларды туурап даярдап алабыз. Лаваштын ортосуна майонезди сүйкөп чыккан соң даяр болгон омлетти лаваштын ортоңку бөлүгүнө салабыз. Үстүнө колбаса тизип, анын үстүнө помидор, укроп, сырларды себелеп алсак эң сонун болот. Аны ороп кесип алгандан кийин кичине майга кууруп коебуз. Мынакей дал ушундай өтө даамдуу бутерброддун эң алгачкысы даяр болду. Ал эми экинчи бутербродко бөлкөн нандын эки кесимине майонез сүйкөп, үстүнө халал колбасаны майда туурап, анын үстүнө сырды теркадан өткөрүп, нан бышыруучу мешке же тамак жылытуучу мешке салып ысытсак дароо даяр болот. Ал эми бул бутербродко таттуу болгар перец керектелет. Перецти ысыган майга салып, ортосуна чийки жумуртканы чегебиз дагы куурабыз. Кичине куурулгандан кийин үстүнө эт салабыз же халал колбаса койсок деле болот. Эки тарабы тең куурулуп бүткөндөн кийин үстүнө каалаган сыр коюп, кичине укроп себелеп койсок, бул бутербродубуз дагы даяр болот. Мына ушундай эң жөнөкөй жана даамдуу бутерброддордун түрүн Карагат рубрикасы көрсөтүп берди. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кимде ким тамактанып аткан болсо, албетте тамагыңыздар даамдуу болсун. Аны биз эфирибизди улантабыз. Ошондой эле дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы хадистеринин бирин эске салгым келип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, мен тамак ичип атканда эч качан өбөктө отурбайм. Демек, өбөктө отурбайм дегени бул тамак жеп отурганда, мисалы, ошол тамак жеп аткан столго же болбосо башка жерлерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыканагын тийгизип алып тамак жеген эмес эч качан. Ар дайым тамак жөөнүн алдында адам ушундай түз отуруп тамакты жеш керек экен. Туура, жогоруда сиз отурууну айтып өттүңүз. Ушул отурганда дагы бул негизи эле кыргыздарда жалпы ата бабаларыбызда деле айтылып келген. Ушул сол тизебизди баягы ашказанды түртө тургандай абалда кылып алып отурсак, бул албетте бул ашказанга керектүү гана заттар. Дегеним, тойгонго чейин баягы көп тоюп албастан, өзүңө тое тургандай деңгээлде ашыкча тоюп, өзүңдү кыйнап албастан, азыраак тамак кереткен жана ден соолукка да пайдалуу болот экен. Тамактануу адебинде эң чоң жакшылыгы да бар ислам дининде. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айткан бир жакшы бир хадисин дагы эске салгым келип турат. Силер тамак жегенде, ошол тамак жегенде силерде ашказанада 3 нерсе болсун дейт да. Бири тамак болсун, суу болсун жана аба болсун дейт. Ошол абанын ошол ичибизде сакталып турушуна дал ошол бутубузду мындай бүгүп отуруш бул өтө бир чоң адептердин катарына кирет экен. Туура айтасыз. Жогоруда ошо тамактануу туурасында сөз кылып өттүк. Кадырман телекөрүүчүлөр, эгерде кимде ким тамактанып аткан болсо, дагы бир жолу тамагыңыздар даамдуу болсун, берекелүү жана рызкылуу болсун. Ошондой эле ислам дининин негизинде ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ушул жеке эле намазда, дааратта же болбосо башка ибадаттарда аткарып койбостон, ар бир иште пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул ишти кандай кылган экен, тамактанууну кандай тамактанган экен, бул дагы өтө кызыктуу нерсе жана ошондой эле ошол нерселерди кармана турган болсо, албетте бул бизге өтө бир чоң сооп болсо керек. Жогоруда жалпы эле кыргыз калкы же болбосо мурдагы адамдар, эски адамдар деп айтып өттүк. Дал ушулардын катарын өрнөктүү адамдар толуктайт экен, кадырман телекөрүүчүлөр. Дал ушул өрнөктүү адамдардын артында биз өзүбүзгө өбөк боло турчу жаңы бир тарыхтарды, жаңы тарых барактарын жана өзүбүзгө керектүү пайдалуу нерселерди ала алат экенбиз. Кезектеги рубрикабыз дал ушул өрнөктүү адамдар туурасында болмокчу. Өрнөктүү өмүр. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз өрнөктүү өмүр рубрикасында таланты таш жарган улуу акын Алыкул Осмонов тууралуу айтып бермекчибиз.
Алыкул Осмонов Панфилов районундагы Каптал Арык айылында 1915-жылы туулган. Ата-энесинен эрте ажыраган соң Токмок шаарындагы балдар үйүндө тарбияланып өскөн. Ошол жерде адабий китептерге кызыгып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930-жылы Сабаттуу бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл Жук деген ыры басылып чыккан. Ушундан баштап акынын ырлары газета, журналдарга үзбөй жарыяланган. 1935-1950 жылдардын аралыгында ал 10 ашуун ыр китептин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мойдом аттуу ыр жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылды. Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу болгон. Ал Пушкиндин, Шекспир, Низами, Шото Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырган. Айрыкча улуу акын Шото Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр поэмасын алкул которгон. Аны менен кыргыз эли баары таанышкан. Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө болгон. Коргагучу оорусунун айынан 35 жашында каза тапты. Акындын 200гө жакын ырлары, 20га жакын поэмасы бар. 2015-жылы улуу акындын 100 жылдыгына карата үй музейи жаңыланып, эстелик коюлган. Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана, мектеп, гимназия жана Сокулук районунун бир көчөсүнө акындын ысымы ыйгарылган. Кыргыздын 200 сомунда Алыкул Осмоновдун Ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырду сендей жолдош күткөн жокмун деген ырсаптары менен сүрөтү түшүрүлгөн. Эң кызыктуусу дүйнө жүзү боюнча жалгыз 200 сом кыргыз акчасына ыр жазылган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи тамактануунун өзүнүн атайын фарздары бар экен. Алгач биринчисин айтып өтө турган болсом, жегенде тоюуну, ичкенде канууну Аллахтан деп билүү. Ооба, чындыгында учурда көп эле адамдар карасаң абдан көп тамак жешет, бирок ошол эле учурда тамакка тойбой калдым, дагы жегим келип атат деген адамдарды көпчүлүк учурда көрөсүң. Албетте бул тамакты жөөнү, тоюуну бул Аллахтан деп билүү, бул тамак жөөнүн фарыздарына кирет экен. Ал эми дагы бир фарыздардын бири албетте биздин тамагыбыз, жеп аткан тамагыбызга абдан көп чоң көңүл бурушубуз керек. Бул тамак адал болуш керек. Туура айтасыз, жана колдо бар тамакка канааттануу же болбосо Аллах Таалага ушул берген ырыскысы үчүн шүгүрлөрдү келтирүү, колунда бар нерсеге ыраазычылык билдирүү. Ооба, чындыгында бул дагы өтө чоң бир фарыздардын бири болсо керек. Албетте ар бир адам азыркы учурда мен кедейчиликте жашап атам, менин колумда тамак жок болуп атат деп көптөрүн кейип жаткандыгын көрөсүң. Ал эми биздин тарыхта кандай окуялар болгон, буга көз жүгүрткөн адамдар өтө аз. Мисалы ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда пайгамбар саллаллаху алейхи мисалы үйүндө 15 күндөн ашык ушул казан кайнабай калышы, же болбосо сахабалардын дагы ачка жүрүп калышы, пайгамбар саллаллаху алейхи ушул бир айдан балким ушул 15 күн аралыгында ушул жөн эле күнүмдүк биз ичип жүргөн сууну ичип калышы дагы бул бизге өтө чоң өрнөк болуш керек. Албетте Аллах Таала гана ырыскыны берет деген сезимдер ар дайым биздин эсибизде болушубуз керек жана муну унутпашыбыз керек деп ойлойм. Деги эле жалпы кыргыз калкы туурасында же болбосо байыркы бир эзелки доорлорду алып карай турган болсок, барга шүгүр, жокко канаат кылган биздин ата бабаларыбыз, инсандарыбыз дагы ушул даражага келип, ушул биздин кыргызыбыздын бар болушуна дагы өлгө болгон эмеспи. Кадырман телекөрүүчүлөр, колуңузда барга канаат кылыңыздар, Аллага шүгүр келтирүүнү эч убакта унутпаңыздар. Ооба, чындыгында абдан жакшы фарыздар айтылып кетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул нерселерди карманганга дагы Аллах Таалам бардыгыбызга өзү күч кубат берсин, ошондой эле насип кылсын. Ал эмесе биз болсо эфирибизди улантабыз, кезектеги рубрикага бирге күбө бололу. Кезектеги рубрика Саркеч рубрикасы. Чогуу күбө бололу. Эл арасында кеңири колдонулган сулуулук дүйнөнү сактап турат деген фраза бар. Чындыгында эле жаратылыштын сулуулугу, кооздугу жана адамдын жан дүйнөсүнүн сулуулугу ошондой эле биздин рубрикабызга байланыштуу болгон адамдын сырткы көрүнүшү жана сырткы сулуулугу. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө улутубуздун көнөрбөс мурасы болгон улуттук кийимдер тууралуу сөз кылабыз. Кыргыз маданиятынын кийинүү тарыхында ата бабаларыбыз жибек, баркыт, манат, кымкап,
жана нотудан тигилген сырт кийимдерди кийип, белдерине жибек жоолу курчанган. Кыргыздар Кавказ, Түштүк Сибир, Алтай, Орто Азия, Казакстан жана башка аймактардагы элдер менен мамилелеш болсо да, кыргыздын улуттук кийимдери айкын этностук бүтүнчөлүккө ээ болгон. Кыргыздын улуттук кийимдеринин материалдык негизин тери, жүн, тыбыт жана сатып алынган түрдө кездемелер түзгөн. Аялдар согуу жолу менен бышык кездемелерди токушкан. Ал эми өсүмдүктүн буласынан токулган кездемелерди коңшу элдерден сатып алып же алмашып турушкан. 19-кылымдын экинчи жарымында бешмант, кемсел, кеп такыяларды, белдемчилерди сайма менен кооздой башташкан. 20-кылымдын биринчи жарымында аялдардын сырткы кийимдери чапан болгон. Ошол учурдан кийин улуттук кийимдердин кийилүүсү тыныгууда болуп, азыркы мезгилден тарта кайрадан заманбап стилде тигилүүдө. Бул убакытка чейин көпчүлүк учурларда улуттук кийимдерди майрамдарда, белгилүү бир даталарда гана кийишсе, азыркы тапта күнүмдүк жашоодо дагы кийип жүрүү адатка айланды. Ал эми кыргыздын улуттук орнаменттери түшүрүлгөн жөнөкөй кийимдерге дагы суроо талап жогору. Мен Кыргыздын улуттук кийимдеринен чапандарды, белдемчелерди көп кие бербейм. Бирок жөнөкөй кийимдерге, Кыргыздын улуттук орнаменттери түшүрүлгөн кийимдерге кийүүнү аябай басым кылам. Анткени булар болсо аябай кооз көрүнөт. Бегимай улуттук орнаменттер түшүрүлгөн кийимдерди кийүү менен дагы кийинүү маданиятын өстүрүүгө жана өз салымын кошууга болоорун кошумчалады. Ошондой эле уюм чийимдер түшүрүлгөн кийимдерге тандоо аз экенин айтып, дагы да көбүрөөк тигилсе дейт. Ар бир заманбап стилде кийинген адамдын гардеробунда этно стилдеги кийимдердин дагы болуусу абзел. Аялзаты эч убакта мага бул кийим жарашпайт, тигил кийим жарашпайт деп наалыбашы керек. Алгач өзүңүзгө болгон баамды көтөрүп, өзгөдөн мурда өзүңүзгө жага билиңиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улантабыз. Бүгүн дагы бизден ушу таңкы маанайды көтөрүү үчүн студиябызды шаңга бөлөп келген атайын коногубуз бар. Бүгүн биздин конокто жеке ишкер Байышев Майрамбек байкебиз. Ассалам алейкум. Салам алейкум байке. Кандайсыз? Таңкы маанайыңыз? Рахмат. Жакшы, Кудай шүгүр. Жеке ишкерлер үчүн таң кандай атат? Башкача атабы же? Эми таңда туруп эле жеке ишкерлер бүт эле максат менен жүрөт да, ой менен. Ошо дагы бир таң Кудайга шүгүрчүлүк айтып, эми ошо койгон максаттарга иштейли деп, жетишейли деп турабыз. Демек, алгач сиз үчүн таң ушу Аллага ыраазычылык билдирүү менен башталат. Албетте. Жакшы. Негизи көп учурларда жеке ишкер адамдар менен сүйлөшүп калсак, бардык ишкерлер, жеке ишкерлер мындай ийгиликтүү адамдар деп дагы эсептейм да. Себеби канча кишинин арасынан ушундай чыгып атат, анан ийгиликтүү адамдар да ушул эртең менен ерте туруп Аллах Тааланын ырысысын алганга жетишет экен да. Демек сиз дагы ошолордун катарында экенсиз. Кудай буйрса. Жакшы, жогоруда жеке ишкер деген баягы наамды алып жүрүштүн өзү эле кандай бир чоң нерсе, сыймык болсо керек. Жөн эле адамдарды бул жеке ишкер деп атай бербесек керек. Дал ушул баягы жогоруда көрүп турган бул беш бармак атайын ошо халалдыгы бар. Кыргыздын баягы мындайча айтканда улуттук аталышы менен аталган беш бармак деген өзгөчө мындай тамакты элге тартуулап келет экенсиздер. Дал ушул туурасында айтып өтсөңүз. Эми беш бармак тез даярдалуучу тамак болуп эсептелет. Биз жасаган, өндүргөн продукциябыз. 5 мүнөттө даяр болот. Бияка кошулган нукура эт, пияз, чык менен жасагандай пияз, мурч, табигый азыктар кошулуп, анан жана камырды кылабыз. Атайын өзүнүн процесси бар. Тез бышучу үчүн процесстер бар да. Орусча айткандай бышырып, парить этип ушундай. Ошол үчүн 5 мүнөттө даяр болуп калат. Демек, дал ушул беш бармакты көрүп туруп, кыргыздын чыныгы беш бармагын жегендей баягы сезимдер болот экен да. Болот деп ойлойм да. Анткени жаңы чыгарганда элдердин угуп атабыз да. Эмесинчи. Ой пикирлерин, анан ошо ой пикирлерди айтып, кандайча сиз ушундай окшоштуруп жасадыңыз деп.
бирге бир окшошпойт албетте. Ушул кандайча деген сөздүн улайм негизи ар бир нерсенин ушул чыккандан кийин жасалгандан кийин тарыхы болот эмеспи. Анан ошол тарыхы бардыгына кызыктуудон кантип жасап калдыңыз, эмне болуп жасап калдыңыз. Анткени буга чейин биз ушул беш бармак сыяктуу башка тез даярдалуучу көптөгөн мисалы тез даярдалуучу тамактарды жеп келгенбиз да. Анан бул беш бармак жаңы бизге мына жаңылык болуп атат да. Эми мунун тарыхы тууралуу өзүңүз айтып кетсеңиз, канча жыл болуп калды иштеп атканыңыздар? Бул тарыхы чын айтканда бир 4 жылдай болуп калды. Аданда нары может да 1 жыл бар чыгар. Буну бир ойлоп тапкан өзүм байкелерим, жезделерим болот. Байзбеков Мисиркат байке. Ошол ойлоп тапканда, ошол ойлоп табып 4 жыл мурун анан биринчи чыгарып баштады. Кадимкидей мурунку бышырып, камырын жазап, кургатып, анан албетте чыгарып, бир чыгарып көрдү. Элге жакты, бирок сактоо мөөнөтү өтө кыска болуп калды. Аз болуп калды. Өтө аз болуп калды. Сактоо мөөнөтү ошондо 1 айга жетпей бузулуп баштаганда, бирок аны жазап чыгарып талас өрөөнүнө уже таркатканда башына жегендерге жакты аябай. Дагы мындай кафелерде да берип баштады да. Ошону тез бышырып, даярдап, анткени дам аябай нукура жага тургандай болду. Бирок тилекке каршы тез бузулуп, Тез эле бузулуп кетти. Тез бузулуп. Ошондуктан бул чоң объемдорго чыга албай калдык. Тездестен чыгарып туруну талап. Ошону чыгара бул өзү тиги биринчи жезден баштаганда анан ал чыгара албай калды. Анан ошондон кийин токтоп калышты. Токтоп калгандан кийин ушу мен угуп жүрдүм, анан айтып калды ушундай жылдырбайлы ушуну. Кайра ишке киришели. Кайра ишке киришели. Бул аябай эми Кыргыздын улуттук тамагы болуп атат. Аябай өзүбүздүн тамагыбызды элге жеткизели. Мына башы болду жакшы. Анан ошодон кийин биз дагы иштеп баштадык. Мен кириштим ушул жака, өзүм алып саткандан башка бир өзүм максатым бар болчу. Өндүрүш кылайын. Өндүрүш бир салым киргизипчи. Анткени аябай сыйлайбыз. Бизде Кыргызстанда көп жакшы өндүрүштөр бар. Шоро компаниясы, дагы көп белгилүү компаниялар бар. Ошолор биздин эмебиз да. Майке дагы бир эме башында биз көрүп жүргөндө чыгып атканда башкача болчу да, мисалы сырткы баштыкчасы балким. Ооба, бул деле процесс да. Бул бизнесте токтобой Демек, өнүгүүнү билдирип турат, ооба, өнүгүш керек. Биз өзүбүз бир жерин туура кылабыз, бир жерин туура эмес кылабыз, кайра ойлонуп, кайра жазайбыз. Ушинтип бул токтобогон круг да. Ар дайым өнүгүүнүн үстүндө турасыздар. Ооба, ойлон, жаза, дагы сунуш киргиз, ойлон, жаза. Ушундай бизнесте любой бизнесте ушундай да. Эч токтош керек, жазаш керек, ойлонуп, киргизип, жаңы мүмкүнчүлүктөр болсо жаңы нерселер. Жана сиз айтып кеттиңиз да, бул тез эле башында тез эле бузулуп кетип атты, көпкө чыдай албай калды деп. Анан ошонун аркасында мен бир жакшы ойду айткым келип атат да. Сизге дагы бир суроо узаткым келип атат. Демек тез бузулуп кете турган болсо, баягы эч кандай химиялык кошулмалар жок, мындай таза табигый экен да. Ооба да, ошол үчүн тез бузулат да. Негизи бизде ойлойм да, алып аткан продукцияны караш керек да, тез бузулса, значит. Жакшы. Демек жакшы. Жакшы. Керек 2 жыл сакталып турса, мен 2 жылга чейин билбейм да. Демек химиялык кошулмасы бар деген түшүнүк бар, жакшы. Ушул жогоруда көрүп турган бул беш бармак туурасында негизи жалпы Кыргыздын тамагы катарында жакшы билип келебиз. Анан бул ушу беш бармакка азыр көрөлү баягы жегини келтирет экен. Анан дагы кандай өзгөчөлүктөр бар ушул туурасында айтып өтсөңүз, сырткы кабыгынан сырткары кандай кошулмалары бар? Ичинде мисалы курамы тууралуу айтып кетсеңиз, кызыктуу болуш үчүн. Эми биз азырынча беш бармак эң сыйлуу эттин бири жылкы, беш бармак жалпы айтып атам да, биринчи орунда жылкынын эти турат. Анан биз ошо жылкынын этинен баштайлы дедик. Ошо биякта жылкынын эти кошулат.
бул өзүбүздүн поставщиктерибиз бар. Бир гана кишиден алабыз, ал бир гана жерден союлат. Ошол үчүн тиги халал албадык, ошол жактан текшерүүлүп өтүп, анан ошо бир гана жерден алып союлат да. Анан биз эми бул производство болгондо эми эт көп жерден алабыз, арт сандарын алабыз да, ошол жакта. Эттирек жерлерин. Ооба, ошо жылкынын эти кошулат. Эмнеге жылкынын эти? Бул ушу производство жакшы сакталат. Биз бышырып кургатылганда өзүнүн даамын кайра суу кошсок, ушу кадимкидей кече эле мындай бышырылган эттей болуп чыгат да. Ошондо даамы ошол эле даамды кайрадан берет экен да. Ошол уйдуку көп чыгарбайт биз производствогочу, өзүбүздө пробага мындай чыгарып атабыз. Азырынча мына жылкынын эти, анан пияз, сөзсүз түрдө биш бармак. Эң эле даам бере турчу ошол да. Ооба, жылкынын эти, пияз, анан мурч. Бул негизгилери болот. Негизгилери бир баштыкчада. Биз биякта баштык. Атайын баягы чык сыяктуу болуп турбайбы? Кадимкидей чык сыяктуу. Бүт баарын бир баштыкчага коюп койдук. Анан экинчисинен камыр. Албетте камыр. Бул камыр деле бизде чыгарылат. Азырынча биз өзүбүз чыгара албайбыз бул камырды, бирок бизде өндүрүштүрлөр бар жакшы. Биздин Кыргызда чыгарылган атайын биш бармакка ылайыктуу компаниялардан сатып алабыз. Договорубуз бар, ошолор. Анан аны биз өзүбүз бышырып, өзүбүзгө обработка кылып, тез даярдоолучу кылып, 5 мүнөттө аны суу майда бышырып, кайра кургатылып, ушундай этаптардан өтөт. Негизи бүт продукция биякта бышырылган да, бышырылып, анан кайра кургатылып, сакталып, кайра баштыкчага салып коюлат. Ошон үчүн тез даярдалат экен да. Анан бүгүн биздин негизги темаларыбыздын бири бул тамак ичүүнүн адеби, негизи эле тамак отурунун адеби болуп атат. Анан тез даярдалуучу тамакта мисалы кандай адептердин сакталышын силер мындай шарт коет элеңиздер да. Балким бул тез даярдалуучу тамакты мындай желим табак идиштерге салбайбыз, балким ысытып атканда. Ушундай сыяктуу кандай бир өзүнүн адептери бар. Ооба, көрүүчүлөргө баягы эреже катарында. Эреже катарында биз эсине сала кетели. Эми биринчиден албетте табак да, эми бул фарфор да, биз кайсы кадимки эмнеден жазылат? Адатта колдонуп жүргөндөй тамак. Адатта колдонуп жүргөн тамактардан пластик эч качан колдонбаш керек. Албетте ал зыяндуу нерселер чыгарат. Эсиңиздерге сактап коюңуздар, көрүүчүлөр. Зыяндуу нерсе чыгарат. Ошол жака анан кайнатылган, толук кайнатылган суу 100 градус менен. Ошону ичиндегисин табакка төгүп, камырын салып, баштыкчаларды ачып, ичине бүт салып, анан 5 мүнөткө кайнаган сууну куюп койсоңуздар, анын үстүнөн дагы бир табак менен жабып коюңуздар. Бул өзгөчө эртең менен туруп баягы жумушка шашаткан адамдар үчүн өтө пайдалуу экен да. Ооба, бул шашкан, тез 5 мүнөттө кыймылдай алат. азыркы убакта Элдин баары шашып жүрөт. Тамак жегенге да мындай фастфуд деген аябай көп актуалдуу болуп кетти. Актуалдуу болуп. Ошол үчүн бул деле актуалдуу деп ойлойм. Анан 5 мүнөттө кадимкидей мындай биздин биш бармагыбызды жеп кеткен аябай жакшы деп ойлойм. Сону жакшы. Дал ушундай өнүккөн иштин артында баягы канча бир күч, канча бир эмгек, канча бир кол турат болуш керек. Ошол эң кызыгы баягы ушул компанияда иштеп жатканыңыздарда, ушул азыкты чыгарганда канча адам эмгектенесиздер эгер? Азырынча биз кичинекей компаниябыз. Чакан компаниябыз. Биздин өзүбүз цехибиз, мини цех. Эми айтып атпайт, Apple деле гаражда башталган депчи, өзүбүз деле ойлоп атабыз. Кичинекей цехтен баштап атабыз. Азыр 5 адам иштейт. Бул өндүрүш тармагында да, эми производстводо 5 адам иштейт. Андан башка дагы аны таратуу, башка иштер бар. Жеткирип таратуу бул Ал өзүнчө иш. Өзүнчө иш да, бул совсем мындай бири-бирине
туура келбей туруп. туура келбейт да. Өзүн бөлүп койгонбуз. Ал биздин максатыбыз азыр эме чыгарыш да. Анан ал жакта 5 адам иштейт. 3 адам именно бышырган, турап, кескен, биякта кол эмгек менен иштейт. Көп биздин жумушубуз кол эмгек алат да, кол эмгек менен иштелип өтөт. Анан баарын жазалып, бышырып, ушу казандардан кадимки эле биздин жана эмелерди азыр өндүрүп атпайбы? Газ, өзүнүн специальный оборудование, ылайыкташтырылган ошолордо иштелип, бышылып кылабыз. Дагы Упаковкада бир оборудование бар. Оборудованияда бир адам иштейт. Анын өзү жетишет негизи азыр. И упаковкада дагы бир адам иштейт. Азыр калган уже баштыкча. Баардыгы бирден адамдын колуна өтөт экен да. Демек, толук түрдө мындай кол менен исылып жаткан. 3 адам бышырып, турап кезет, анан аны башка бир конвейер да, бир адамга өткөзөт, ал кичинекей баштыкчаларга салып чыгарат. Эң акыркысы бул могу сыртында турган баштыкча. Эми биздики чакан болгондон кийин бири-бирине жардам беришет. Универсалдуу жумушчулар да. Анткени эми башында ушундай бири-бирибизге заменять этип кылбасак, жумуштун башында болбойт да. Анан байке дагы бир алдыга койгон максаттарыңыздар, же болбосо пландарыңыздар, балким 5 бармактан дагы башка кандай тез даярдалуучу тамактарды элге тартып алып турасыздар? Негизи эле ошо элдерге балким кызык болуп аткандар да, азыр 5 бармактан дагы башка кандайлар чыгат, же ушул 5 бармак дагы башкача бир өзгөчөлүктө чыгабы деген. Албетте, максаттар көп, ордунда турбайбыз. Бул бир продукция менен чыгыш өтө оор. Чоң супермаркеттерге кирсек, айтат эми силерде бир эле силерге оор болуп калат. Алардын өзүнүн эрежелери бар кириш үчүн. Ошол үчүн буюрса ассортиментти көбөйткөнгө аракет кылабыз. Биз улуттук тамактар эми азырда жупка деген тамактарыбыз бар. Пландап атасыздар, ал деле бирок азыр чыгарып атат элдер, бирок биз ойдо ойлоп атабыз да. Ушундай баштыкчага чыгарып, тез даярдалуучу тамактар. Албетте, жупка өзүңүз билесиздер. Эң эле тез даярдалуучу негизи эле. Ооба. Кургак бойдон деле жеп койсо болот ал. Ошо. Анан албетте уйдун этинен, анан эми индюк этинен ойлоп атабыз. Эми пока ал кийинки максаттардан да. Азыр уйдун этинен Кудай буйрса. Жакшы. Экинчи этапта жалпы областтардан көрө алсак болобу муну? Балким баягы Нарын, Жалал Абад, Баткен деген баягы биздин башка өрөөндөрдөн дагы, региондордон дагы таркап атабы? Азырынча айтып кетсем, биз кичине токтоп калганбыз да. Биздин өндүрүш себеби башына тарыхты сурабадыңызбы? Ошо тарыхта бүт баарын айтып бүт элекмин да. Ошо биз киришкенде дагы бир бөлөкчө кылып чыгардык. Сактоо мөөнөтүн жарым жылга жеткиздик. Анан тартуулап производство өндүрүштө бирке кичине элге жакпагалы да, толук. Бирди эле өнөмдөр албай калган экен да. 40%ке жакпаса 60ка жагат. Анан ушундай тең салмактуу болгондой болуп калды. Анан кой дедик, бул чыга турган болсок 100% кылабыз. 100% эч качан болбойт деп ойлойм. 90, 80, 90га жеткизет деп чечтик да. Анан ошондуктан дагы технологиясын өзгөртүп келип, азыркы убакта мынакей ушуга келдик да. Ушу баштыкчасын дизайнерлер иштеп. Чындыгында баштыкчасы дагы абдан өзгөчөлүк экен. Анан азыркы убакта дагы башка компанияда бизге окшоштур, биз 4 жылдан бери иштеп атсак, башка компания да бизге окшоштур чыгарып коюптур. Да ушундай аталыш менен. Ооба, 5 бармак, тез даярдалуучу 5 бармак, даже жазуусу да окшошуп калыптыр да биздикине. Анан
айтып кетким келет. Адаштырып албаңыздар, буюрса биз чоң эмеге чыгабыз. Даражада болса буюрса. Анан адаштырып албаңыздар, биздин компания ачы атамга, бөлөк компания атын да билбейм. Бирок алар бүт дүкөндөрдө таратылып турат. Демек Кудайым буюрса биздин башка дагы региондорго жетет экен да? Буюрса албетте, биринчи максат ошо регион. Биз региондорду Камсыз кылып, анткени ошо региондун тамагы деп ойлойм, ал кетти ал жакта элдер малга чыгат, мергенчиге чыгат, ушул Тез болуп ыңгайлуу дагы. тез болуп ыңгайлуу, ооба. Демек жеңелерибизге да абдан чоң жардам болот экен. Жеңелерибизге да. Менин досторум тамаша болуп коет. Сен конок чакырсаң, мынтип эле ар бирөө столго коюп кой бир-бирден депчи. Ачып жей берели. Жакшы. Кадырман телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде коногубузда студиябызды шаңга бөлүп берген дал ушундай беш бармак кыргыздын улуттук тамагын тез даярдалуучу ыкма менен чыгарып келген биздин ишкер байкебиз Байышев Майрамбек байке болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Байке, иштериңизге ийгилик, ар дайым ушундай бизде өндүрүштөрдү жарата бериңиздер. Чындыгында учурда баардыгыбыз биз дагы абдан сүйүнүп турабыз. Сүйүнүү менен ушул сиздердин мындай өндүрүшүңүздөрдөн барып алганга абдан биз дагы кызыктарбыз. Албетте баардыгыбыз бири-бирибизге жардам берибиз келет мусулман болгондон кийин. Ошон сизге дагы көп ийгиликтерди каалап кетебиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз эфирибизди улатабыз. Кезекте Жашоо керемет рубрикасы биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен кайрадан Жашоо керемет рубрикасында мен Баян Капаров жана Алтынай Турарбекова. Билесиңерби достор, бүгүн биз болуп көрбөгөндөй бийиктикке секиребиз, бирок сиздер буттары аябай күчтүү экен деп ойлоп калбаңыздар. Анткени бүгүн биз батутка келдик. Эгерде маанайыңыз чөгүп, жаздын келиши менен стресске, депрессияга калып жаткан болсоңуз, анда биз менен бирге болуңуздар. Ичиңиздеги букту чыгарууга, секирип ойноого ылайыкталган батут сиздерге жардам бермекчи. Анда эмесе Баштадык. Күн жылыган мезгилден тарта эле көчөлөрдөн кичинекей балдар ойноочу батуттарды байма-бай кезиктиресиң. Сырттан караган чоң адам деле батутка кирип, ичинде секирип ойногусу келери айтпаса да белгилүү. Эң алгач батуттун ордуна кадимки эле одеялды колдонушкан. Бир нече адамдар одеялга бир адамды салып, четинен кармап күч менен силккенде ичиндеги адам көөлөнүп барып бийик секирип жасаган. Батут сөзүн француз жана италия тилинен которгондо сокку дегенди билдирет. Эң биринчи жолу 1936-жылы бийиктиктен секирүү жана акробатикалык секирүү боюнча чемпион Джордж Нисан өзүнүн короосунда заманбап батуттун үлгүсүн жасаган. Ал эми 1942-жылы Ниссон гимнаст Лори Грисволд менен биргеликте соода кылуу максатында батуттарды чыгара башташкан. Батутта бийиктикке секирүү жана сальташуудагы бул спорттун бир түрү болсо. Олимпиада оюндарында 2000-жылдан бери ойнолуп келет. Биз батутта секирип жатып, бир эле учурда бир батутта 2 адам секирсе болбоорун билдик. Анткени мен биринчи секирип, Баян менден кийин секирик жасап калса, өзүнө каршы сокку урат экен. Бул учурда белди ортуп алуу коркунучу толук мүмкүн. Андыктан батутта секирүүдө өтө сак болуңуздар. Батутта секирүү арыктоого дагы жардам берет. Эгер сиз 1 саат батутта секирген болсоңуз, 600 000 калорийди жоготкон болосуз. Ооба, бүгүн кечке секирип жатып, жаз мезгилиндеги кыздардын негизги көйгөйү болгон арыктоонун дагы сырларын үйрөнүп алдым окшойт. Ага болсо, Smile KG оюн-зоок борборунда батутта секирип чарчагандан кийин башка аянтчаларда дагы эс алган жакты. Мисалы мындай болгон кубик түрүндөгү жумшак оюнчуктун үстүнөн секирип, кааласаң бир нече убакыт эс алып турсаң дагы эң сонун экен. Бул жака бир гана досторуңуз менен келбестен, үй бүлөңүз менен, ошондой эле кичинекей балдарды дагы алып келип эс алдырып кетсеңиз болот. Анткени чоңдор үчүн дагы, жаш балдар үчүн дагы бардык шарттар каралган.
Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн биз оюн зоок борборуна келип, болуп көрбөгөндөй мыкты маанайда эс алдык десем болот. Сиздер дагы үйдө жата бербестен эс алуу күндөрү дал ушундай мыкты оюн зоок борборлоруна келип эс алып кетиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки берүүлөрдө дагы мыкты эс алуу борборлорун сунуштамакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Жалаң гана жакшы күндөрдө жолугалы. Жашоо керемет! Кадырман телекөрүүчүлөр, жогоруда биз аз да болсо сиздерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадистерди жеткиргенге жана ошондой эле анын сүннөтүн жеткиргенге аракет кылдык. Аллах таалам бардыгы ошол сүннөттү карманганга насип этсин. Ооба, чындыгында дал ушул күнү насип кылган Аллах таалага чексиз мактоолорду айтуу менен, кадырман телекөрүүчүлөр, алдыңызга берген ырыскыны, берекеге шүкүрчүлүктү келтирүү менен, канаат кылуу менен шүкүрчүлүк кылыңыздар. Ооба, чындыгында Аллах таалам бардыгыбызга ошол жогоруда айтылган хадистерге амал кылуу насип этсин. Чындыгында көпчүлүк учурда сүннөт десе эле бардыгыбыз ошо намаздагы сүннөткө же болбосо көчөдө саламдашуу сүннөтү же мисалы жеке бир ибадаттардагы эле сүннөттөрдү аткаруу менен алектенип калабыз. Ал эми негизи эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 24 саат жашоосунда мындай абдан айырмаланган, ошондой эле абдан көп жакшы мындай учурлар бар. Ошондуктан 24 саат биз кандай басып туруп жүргөн болсок, албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир баскан турганыбызга айтылган өзүнүн сөздөрү, сүннөттөрү бар. Ошондуктан ар бир хадистерди карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн карап, ошолго амал кылууну Аллах таалам насип этсин. Сиздер дагы аракет кылыңыздар. Чындыгында жогоруда жакшы айтып өттүңүз. Ар бир басып турганыбыз таңдан туруп кеч батканга чейинки аралыкта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге кандай жашаш керек экендигин, кандай сүннөттөрдү аткарыш керек экендигин, жашообузду кандай таризге салып, кандай бир сызык менен кечиш керек экендигин баса белгилеп өткөн. Кадырман телекөрүүчүлөр, дал ушул сүннөттөргө бекем болуу менен Аллах тааланын мээримине бөлөнүңүздөр. Биз ушуну менен таң берекеси программасынын бүгүнкү арналган эфирин жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир учурда биз менен болуңуздар. Биз менен болуп көптөгөн кызыктуу рубрикаларыбызды жана ошондой эле биздин берүүлөрүбүздү үзбөй көрүңүздөр деп чакырып өтөбүз. Анда эмесе сиздер менен коштошмокчубуз. Ассаламу алейкум. Чындыгында биздин берүүлөрдө өтө пайдалуу болгон кеңештерди, жогоруда сиз айтып өткөн жакшы тариздеги маанайды көтөрүүчү рубрикалар болот. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизден дагы бир жолу алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.